алабыз. Челектер менен алабыз. Ала албай атып зорго ушинтип алабыз. Зинагүл Акунова Ош шаарынын четиндеги Алаеки конушунун тургуну. Ал көчүп келген 7 жылдан бери таза суунун азабын тартып жашайт. Каналдардан алып келип үйүндөгү суу кампага толтурганы менен анысы көпкө жетпейт. Анан да суу толтуруу көп акчаны талап кылат. Челектер менен ташып алып киребиз, кайнатабыз, кайнатпаса эме кылып ичип алат жатты, бааны кылыпчы. Кайнатпай ичип алат, ичтери ооруп. Аябай бизде суу маселеси көп. Сатып алып ичебиз. 2,5 миңден сатып ичебиз. Болбосо 700дөн сатып алабыз. Анча таппай калабыз. Кошуналарга чуркайбыз. Челек менен суу берип турду. Ошентип күнүбүздү өткөрүп атабыз да. Мындай көйгөй Алаеки конушунда отурукташкан 4 миңге чукул жашоочуда кездешет. Тургундардын айтымында алар бул маселе менен дала эшикти каккылаган. Кайрылуудан эч кандай майнап чыкпаган соң үйлөрүнө суу кампа куруп, водовоздор менен каналдардан ташып ичүүгө өтүшкөн. Ооба кайрыла берип чарчадык. Мэрияга бара берип, путубуз тешилген, бара берипчи суу боюнча аябай бардык. Бирок тыянак чыкпай атат да. Анан айла жок, өзүбүздүн тиргилигибизди кылып атабыз. Конуштагылар таза суунун тартыштыгынан ар кандай ооруларда көп катталып жатканына кабатыр. Анткени 4 миңге жакын жашоочунун бардыгы тең сууну каналдан ташып ичишет. Алар айткан каналда таштандылар агып, чогулуп туруп калат. Сууга жакын жайгашкан тургундар болсо мал жандыктарын дал ушул жерден сугарып кетишет. Сууну ушу мэрия тараптан чечип берсе жакшы болот эле. Мына келиндер айткандай, суу ташуучулар бар, сатып алабыз. Олор деле каналдан алып келип беришет. Азыр эми адамдар жуунбайт. Анан жайында адамдар жуунат ошо каналга. Карап турсаң, мусорлор агат одон, бар жок нерсе агат. Ошого эми карабай эртең менен алып келип берет. Эртең менен агып атканда. Алып келип ёмкосубузга, суу сактагычыбызга куйдуртуп алабыз. Көчөтүбүзгө, малгабы, ичкенибизге ошодон иштетебиз. Чөмүнүп атса эле алып иче беребиз. Көрүп туруп эле иче беребиз. Чөмүнгөндөрдү көрүп туруп эле. Эмне кылабыз анан суу болбосо? Мына жамгыр жааган күндөрү бизге майрам. Малга суу толтуруп алайлы, ушу кирге суу толтуруп алайлы деп, ушу идишибиздин бардыгын алып чыгып толтурабыз. Главный суу керек да бизге. Суу чыгарып берсе чоң эле сооп да калат элеңер. Неме суу куйдурабыз, бирок баары ошол деле таза суу болбойт экен да. Ол туруп калса айныт экен. Тагына пырлар, жамандар толот экен. Анан ону кайнатып ичсек эле баары бир таза сууга жетпейт экен. Бизге таза суу чыгарып бергени жакшы. Биз таза сууга муктажбыз. Балдарыбыз деле баягы кайнатылбаган сууну ичип алышат. Эми биз дайыма эле кайнатууну балдардын аркасынан жүрө бербейт экенбиз да. Мынаны ичкин деп. Олор эшикке чыгып алып ичип, анан оорушат. Аны больницага алып барабыз. Ошентип оорачылык болуп жүрө беребиз да, таза суунун артынанчы. Алаеки конушуна жашоочулардын көчүп келип, күн кечирип жатканына 10 жылга жакындаган. Жергиликтүүлөрдүн айтымында буга чейин кала башчысы Бакытбек Жетигенов эл менен жолугуп, маселени чечип берүүнү убадалаган. Бирок андан бери кабар жок. Негизи конуштагы жалпы элди ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн кампа куруу зарылчылыгы бар. Ал үчүн ыңгайлуу делген жер Төлөйкөн айыл өкмөтүнөн табылган. Бирок кара суунун аймагына карагандыктан жумуштар артка жылып келген. Быйыл аймактык реформадан кийин айыл өкмөт шаарга кошулган. Эми конуштагылардын маселесин чечүү 2025-жылга пландалып жатат. Бул суу кампа курууга жер маселеси аябай проблема болуп келген да. Буюрса быйылкы жылы жетишпей калабыз, мына 25-жылы толугу менен бүткөрүлүп аягына чыгабыз деген үмүттөбүз. Суу кампа куруп, суу ошол жака чыгат, анан бүт элдерге берилет. Кийинки жылга дагы сунуш киргизип атабыз. Буюрса, мына шаардын четиндеги мына дачалык конуштар деп коебуз. Алай 1, Алай 2 дагы мурдатан дачалык конуш болуп эсептелип келген. Ошол аймактардын андан сырткары мына Эделбес деген дачабыз бар, Солнечный дачабыз бар. Ошол аймактарга дагы суу кампаларды куруу боюнча сунуш даярдап атабыз. Буюрса биз сунушту даярдап атабыз. Азыр акча каражаты маселеси боюнча дагы бизде тиешелүү
тармактар бар. Бөлүнүп берилсе, буюрса чечилет. Жергиликтүүлөр аракет долбоорунун өкүлдөрү менен мэрияга кайрылып жүрүп, ал жерге суу кампа куруу убадасын алган. Азыр Ош шаардык капиталдык курулуш башкармалыгы Алай-эки конушуна 700 куб өлчөмүндөгү 2 кампа курууга долбоор даярдоодо. Водовод 1 километр 800, почти 2 километр водовод, негизи магистраль турбалар да, водовод. Водопроводный сеттер баягы негизи магистраль тартып чыккандан кийин көчөлөргө кире турганда жалпы 20 километр. 1,5 миң куб 700дөн 2 жерге 700 кубтан 2 жерге резервуар куруу боюнча проект жасап атабыз азырчы. Кийинки жылы пландап атабыз. Ошо быйыл азыр трансформация бүтүп бүтүрөбүз буюрса. Оштун Алымбек Датка аймактык башкармалыгында 2011 жылы Алай-1, Алай-2 конуштары түптөлгөн. 2 конушта биригип жалпы 8 миңге чукул калк жашайт. Алай-1ге таза суу 2016 жылы тартылып келген. Бирок ошол долбоорго Алай-2 участкасы кирбей калган. Эми жашоочулардын суранычы аткарылып, көйгөйдү чечүүгө жергиликтүү бийлик канчалык бат көңүл бөлөрү убакыттан көз каранды.